31 жаштагы Арзымат Алтынбек уулу бир канча жылдан бери дыйканчылык менен алып урушуп, кулпунай өстүрүп келет. Бул жылы 2 гектарга жакын жерди ижарага алып, мөмөнүн Италиядан келген Альбион сортун тигип көрүүнү чечкен. Учурда багбандын аракеттеринин акыбети кайтып турган убагы. Күнүнө 500 килограммдан 1 тоннага чейин түшүм жыйнап сатууда. Андыктан ал жемиштерин тамчылатып сугарып, күнү түнү дебей талаада. Жаңы сорттордун келгенине бир 4 жыл болду мен билгенден. Көргөндө эле кызыктым буга. Биринчиден акчасы кымбат. Мисалы үчүн местный клубниканы 100 сом, 110 сомдон сатышып атат. Буну биз 300 сомдон сатып атабыз. Бул көп түшүм берет ага караганда. Чоң болот бир жагы. Жериңер кайсы жерге тегин деп атасыздар негизи? Чүйдө эле, мындай нижний же верхний зона бу. Верхний зона. Анда силерге анда Альбион көчөтү жакшы болот экен да. Дыйкан Арзымат Алтынбек уулу жаз алды менен дал ушул кеңседен келип кеп кеңеш угуп көчөт алып кеткен. Учурда бул Клуб Малина деп аталган компанияга баш баккандар арбын. Көпчүлүктү кызыктырган суроо: канткенде сапаттуу түшүм алып, аны сатууга чыгара алам. Деги эле Клуб Малина чет өлкөдөн сапаттуу көчөттөрдү алып келүү, түшүмдү экспорттоо жаатында иш алып барат. Сапаттуу мөмөнү өстүрүш үчүн билим керек экен. Ошон үчүн биз нары берден издеп ойлодук, дыйкандарды сөзсүз окутуш керек экен депчи. Кантип өстүрөт, элементарный жанагы удобренияларды кантип туура бериш керек, кандай температура, кандай дары чачыш керек деген нерселердин баарын үйрөтүп беребиз да. Клуб Малина компаниясы Италиядан, Туркиядан сапаттуу көчөттөрдү ташып келип, дыйкандарды камсыз кылышат. Четтен келген көчөттөр атайын муздаткычта сакталып турат экен. Аны сатып алууну каалагандар экрандагы номерлар аркылуу кайрылса болот. Бул ящиктеги көчөттөр булар фриго көчөт деп коет. Бул именно тоңдурулуп, жаңы технология менен жасалып, Италия жана Турциядан алып келгенбиз. Бул монит тоңдурулуп келет. Бул өзү үчүн тоңдурулуп турат. Бул эмне үчүн ушундай тоңдурулат? Бүт күчүн топтоп туруп, токтотуп койсо болот да. То есть кайра өнүп, күчүн жоготпойт. Анан дыйкандар муну отурусканда максималдуу түшүм алса болот да. Эгерде 1 гектарга тиге турган болсо, 1 жылда, мисалы 1 сезондо 20 000 доллардан кем эмес акча тапса болот да. Компания сезон маалында күнүнө дыйкандардан 10 тоннадан 20 тоннага чейин түшүм алып сатыкка чыгарууда. Анын 70% кулпунай, калганы кожагат, карагат жана бүлдүркөн. Адистердин айтымында дыйкандар үчүн жаңы рыноктарга мүмкүнчүлүктөр пайда болууда. Казакстандын, Россиянын 15тен ашык шаарына жүктөйбүз да, экспорт кылабыз. Мынакей ар кандай сорттор да бар. Мисалы, молар кондитерскийлерге кетет. Кудай буюрса, азыр Кытайга да жол ачылып атат, Араб Эмираттарына да жол ачылып атат. Эгерде биздин дыйкандар сапаттуу мөмө өстүрүп бере алса, анда бул бизге да жеңил болот, дыйкандарга да жеңил болот, мамлекеттин экономикасына да жеңил болот да. Ошондуктан биз дагы дыйкандарды азыр үйрөтүп атабыз. Сапаттуу, стандартка жараша өстүрүп бергиле, сбыт жагынан эч кандай маселе болбойт деп айтып атабыз да. Адистердин айтымында учурда айыл чарба жаатында мүмкүнчүлүктөр арбын. Каражанды кар чурбай, заманбап технологиялар, сапаттуу көчөт менен мол түшүм алса болот.